Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен 8 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Темасын жазып алгыла. Электр ысыткыч куралдары, чукул туташуу, электрдик сактагыч деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер менен электр ысыткыч куралдардын түрлөрү менен таанышып, алардын ичинен кызытма лампанын түзүлүшү жана иштеши менен таанышасыңар. Чукул туюкталуу кубулушу жөнүндө түшүнүк аласыңар жана эрип кетме сактагычтын түзүлүшү жана колдонулушу менен таанышасыңар. Бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула. Токтун жылуулук аракети ток өтүп аткан өткөргүчтүн ысып чыгышынан байкалат. Аларды биз күндөлүк жашообузда каякта пайдаланабыз жана каяктан байкасак болот экен. Мисалы, ысытуучу куралдардан, башкача айтканда, жылуулук бөлүнүп чыккан куралдардан байкасак болот. Электр плиткасынан, ысыткыч элементтерден, үтүктөн, электр чайнегинен жана электр плиткасынан бөлүнүп чыгып аткан жылуулукту байкасак болот. Жана ошондой эле электр лампасынан дагы күйүп турган учурда андан жылуулук бөлүнүп чыкканын байкайбыз. Балдар, эмне үчүн электр тогу өтүп атканда өткөргүчтөр ысып чыгат? Электр чынжырында электр тогу өтүп атканда өткөргүчтөрдөгү электрондорго электр талаасынын таасири тиет. Ошол талаанын таасири астында электрондор ирээттелген кыймылга келип электр тогун пайда кылат. Мына ошол электрондор кыймылга келип аткан учурда металлдардын молекулаларына, атомдоруна келип урунуп, өзүнүн энергиясын берет. Ал энергияны алган өткөргүчтөр ысып чыгат дагы, андан жылуулук бөлүнүп чыгат. Демек, электр ысыткыч куралдар электр тогунун жылуулук аракетине негизделип жасалат экен. Мына ушул куралдардын ичинен биз күндөлүк жашообузда пайдаланып жүргөн электр лампасынын түзүлүшү жана иштеши жөнүндө бүгүнкү сабакта сөз кылабыз. Кызытма лампа. Силер көрүп жүргөн кызытма лампа. Бул лампанын негизги бөлүгү вольфрам спирали. Ичиндеги спираль вольфрам деген заттан жасалат. Бул вольфрамдын эрүү температурасы 3387 градус Цельсийге барабар. Вольфрам аркылуу электр тогу өтүп атканда вольфрам ысып чыгат дагы кызарып чыгат. Вольфрам аркылуу электр тогу өткөндө 3000 градус Цельсийге чейин ысыйт. Эгерде вольфрам зымын абада ысытсак, тез эле күйүп кетет. Себеби вольфрам кычкылданып кетет. Вольфрам спиралын айнек баллондун ичине жайгаштырып, айнек баллондун ичиндеги абаны сордуруп салабыз. Эгерде абасыз мейкиндикте вольфрам аркылуу электр тогу өткөндө, вольфрам тез бууланып, ичкерип, тез эле керектен чыгып, үзүлүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан айнек баллондун ичине инерттүү газдарды киргизебиз. Ал газдар криптон, аргон жана азот деген газдар. Бул газдар вольфрам жибинин тез бууланып кетишине тоскоолдук кылат дагы, вольфрам зымынын күйүп кетишинен сактайт. Кызытма лампанын негизги түзүлүшү вольфрам спирали дедик. Вольфрам спирали айнек баллондун ичине жайгаштырылган. Ал вольфрам спиралинин эки учу эки электродго бекитилген. Карматкычтар аркылуу бекитилген. Электроддун бири негизги бурама сайга бириктирилип турат. Экинчи учу айнек баллондун металлына, изоляцияланган металлына ширетилген болот. Бул лампаны ток булагына туташтырыш үчүн
патрондун ичине бурап киргизебиз. Патрондун ичинде пружиналуу контакт бар. Контакт менен электроддун бир сайы тийишет дагы. Тармактан келген электр тогу вольфрам зымы аркылуу өтүп, андан электр жарыгын алабыз жана жылуулукту бөлүп чыгарат экен. Электр лампалары айнек баллондун ичиндеги 2 электродду жайгаштырабыз деп атабыз. Бул айнек баллондун ичине ар түрдүү газдар киргизилет. Криптон, аргон жана азот дедик. Мына ошол газдар менен вольфрам зымынан бөлүнүп чыгып аткан электрондордун иондошуусу пайда болуп, андан жарык чыгарылат экен. Ар түрдүү лампалар ар түрдүү максаттарда колдонулат. Мисалы, үйлөрдү жарыктандыруу үчүн лампалар 220 вольттук, 127 вольттук чыңалууга негизделип жасалат. Темир жол вагондору үчүн 50 вольттук чыңалууга негизделип жасалат. Автомобилдер үчүн 12-6 вольттук жана чөнтөк фонарлары үчүн 3,5-2,5 вольттук чыңалууга эсептелип жасалат экен. Демек, турмушта колдонуу үчүн ар түрдүү чыңалууга эсептелинген ар кандай электр лампаларын колдонот экенбиз. Кызытма лампанын жарыктанышын карап көрөлүк. Биз айттык, лампанын ичине түрдүү газдарды киргизебиз деп. Мына ошол газдын киришине жараша алардан ар түрдүү жарыктар бөлүнүп чыгат экен. Силер лампанын ичине аргон газын киргизген учурда көрүп атасыңар, лампадан ачык түстөгү кызгылт жарык чыгат экен. Ал эми криптонду киргизгенде күңүрт кызгылт түстөгү жарык чыгып атат. Азотту киргизгенде андан жарыгыраак болгон жарык чыгат экен. Мынакей күндөлүк жашообузда силер көрнөк жарнакты көрүп эле жүрөсүңөр. Ошол лампалардын ичине ар түрдүү газдар киргизилет экен. Ошол газдар аркылуу иондошуу пайда болот дагы, алардан түрдүү жарык чыгат экен. Биз бүгүнкү темабызда кызытма лампалар жөнүндө кеп кылып атабыз. Лампаны ким ойлоп тапкан? 1872 жылы Александр Ладыгин, орус инженери, алгачкы кызытма лампаны ойлоп тапкан. Алгачкы кызытма лампанын сырткы көрүнүшү. Америкалык окумушту Томас Эдисон 1879 жылы кызытма лампаны иштеп чыккан. Мына ушул эки окумуштуунун ойлоп табуусунун негизинде азыркы учурда электр лампаны колдонот экенбиз. Эми суроого жооп берели. Каршылыктары 60 Ом жана 160 Ом болгон лампалар А удаалаш жана Б жарыш туташтырылган дейт. Булардын кайсынысынан көп жылуулук бөлүнүп чыгат? Силер сүрөттө А эки лампанын удаалаш туташтырылганын көрүп атасыңар. Ал эми Б сүрөттө эки лампанын жарыш туташтырылганын көрүп атасыңар. Булардын кайсынысынан көп жылуулук бөлүнүп чыгат деген суроо берилип атат. А удаалаш туташтырылганданбы же Б жарыш туташтырылганданбы? Биз айтканбыз, өткөргүчтөр удаалаш туташтырылганда алардын ар биринин каршылыктарынын суммасы жалпы каршылыкты берет деп. Удаалаш туташтырылганда каршылык көп болот. Жарыш туташтырылганда удаалаш туташтырылганга караганда каршылык кичинекей болот. Демек, удаалаш туташтырылганда каршылык көп болгон учурда бөлүнүп чыккан жылуулук дагы көп болот экен. Каршылыктын азайышы менен жылуулук, бөлүнүп чыккан жылуулук азаят деп айтканбыз. Демек, балдар, өткөргүчтөр удаалаш туташтырылганда каршылык чоңойот экен. Мунун жообу аас экен. Эми, балдар, чукул туюкталуу деген бул кандай кубулуш? Ошону менен таанышалы. Биз
Чынжырдын бөлүгүчүн Омдун закону I барабар U бөлүнгөн R деген формула менен аныкталат. Мында I чынжырдын бөлүгүндөгү токтун күчү, U бөлүктүн учтарындагы чыңалуу, R каршылык. Чынжырдын бөлүгүндөгү токтун күчү чыңалууга түз, ал эми каршылыкка тескери пропорционалдуу. Эгерде бөлүктүн учтарындагы чыңалуу чоңойсо, анда токтун күчү дагы чоңоет. Ал эми каршылык чоңойгондо токтун күчү азаят. Каршылык азайса, токтун күчү чоңоет деген формула. Эгерде ушул чынжырдын бөлүгүндөгү каршылык азайса, анда токтун күчү чоңоет экен. Токтун күчүнүн кескин чоңоюп кетишинен чукул туюкталуу болот. Башкача айтканда, короткое замыкание болот дагы, өрт чыгып кетиши мүмкүн. Мынакей, штативде электр лампасы бекитилген. Анын бир учун өткөргүч аркылуу токтун булагына, экинчи учун дагы токтун булагына туташтыралык. Мындай болгон учурда чынжырда бөлөк каршылык жок болот дагы, кескин токтун күчү чоңоет. Кескин токтун күчү чоңойгондо чукул туюкталуу болот экен. Бул учурда каршылык азайып кетет. Каршылыктын азайышы менен токтун күчү чоңоет. Турактуу токтун булагына, батареяга өткөргүчтөрдү туташтыралык. Өткөргүчтү мындай кылып туташтырып койсок, эки өткөргүчтүн тийишкен жеринде чукул туюкталуу болуп кетет. Бул учурда чукул туюкталуу болот дагы, искра чыгып, искрадан өрт пайда болуп кетиши мүмкүн. Турактуу токко өткөргүчтү туташтырсак, токтун күчү бир нече ондогон амперге чоңоет дагы, ток күчүнүн кескин чоңоюшунан каршылык азайып, чукул туюкталуу болот. Чукул туюкталуу үй тиричилигиндеги электр чынжыры белгилүү бир ток күчүнө негизделип жасалат. Эгер ток күчү берилген маанисинен ашып кетсе, электр чынжыры өтө ысып чыгат дагы, чукул туюкталуу болот. Мисалы карагыла. Электр чынжырына бир нече каршылыктагы куралдар жарыш туташтырылган. Жарыш туташтырууда жалпы каршылык R жалпы азаят. Жалпы каршылыктын азайышы менен чынжырдагы токтун күчү кескин чоңоюп кетет, I чоңоет дагы, чукул туюкталуу болот. Мисалы, электр чынжырында үй тиричилигинде бир эле розеткага бир нече токту керектөөчүлөр туташтырылды дейлик. Муздаткыч, электр плиткасы, үтүк жана башка куралдар бир учурда туташтырылган болсо, анда ар бир ошол электр куралдарынын кубаттуулуктары ар башкача болот. Кубаттуулугу P барабар U көбөйтүлгөн I менен аныкталат. Мына ошол жогорку чоң кубаттуулуктагы куралдар электр чынжырына туташтырылганда токтун күчү кескин чоңоюп кетет дагы, жалпы токтун күчү ар бир керектөөчүдөгү ток күчтөрүнүн суммасына барабар болуп, токтун күчү кескин чоңоюп кетет, анда чукул туюкталуу болот экен. Чукул туюкталуу учурунда өткөргүчтөр кескин ысып кетет дедик, ысыганда алардан жылуулук бөлүнүп чыгат. Джоуль-Ленц закону боюнча Q барабар I квадрат RT. Q'нун кескин чоңоюшунан ысып чыгат дагы, өрт чыгып кетиши мүмкүн. Жарыш туташтырууда электр чынжырына бир нече токту керектөөчүлөр туташкандыктан токтун күчү кескин чоңоюп кетет. Токтун күчүнүн кескин чоңоюп кетишинен чукул туюкталуу пайда болот. Чукул туюкталуу дагы эмнеден болот? Каршылыктын азайышы менен ток күчүнүн чоңоюшунан, жылаңач өткөргүчтүн изоляциясы жок өткөргүчтөрдүн тийишип, кесилишип калышынан, өткөргүчкө суу кирип кетишинен чукул туюкталуу пайда болот. Чукул туюкталуу учурунда өрт чыгып кетиши мүмкүн. Мына мындай учурларда силер сүрөттөн көрүп атасыңар, эки жылаңач өткөргүчтөрдүн тийишип калуусунан чукул туюкталуу болуп кетет. Мына ушул чукул туюкталууну болтурбоо үчүн эрип кетме сактагычтар жашоодо колдонулат экен. Электр чынжырын чукул туюкталуудан сактоочу түзүлүш.
биз айтып кеттик, лампаны токтун булагына туташтырдык. Мына ушул электр чынжырына эрип кетме сактагычты кошо туташтырабыз. Эгерде токтун күчү кескин чоңоюп кеткен учурда эрип кетме сактагыч эрип кетет дагы, электр чынжыры ажыратылып, анда керектөөчүлөр күйүп кетпейт. Карагыла, бул өткөргүч каршылыгы кичинекей болгон өткөргүчтөн жасалат. Бул эрип кетме сактагычтар сырты керамика же болбосо слюдадан жасалган, силер көрүп аткан автоматтык сактагычта пайдаланылат экен. Ушулардын ичинде жайгаштырылат. Чоң ток өткөн учурда алар эрип кетет экен дагы, үй тиричилигиндеги муздаткыч жана башка электрди керектөөчү куралдар күйбөй сакталып калат. Чукул туюкталуудан сактоочу эрип кетме сактагычтар. Электр схемада эрип кетме сактагычтын белгилениши мындай болуп белгиленет. Эрип кетме сактагычтар мындай болуп контактта тийгизилип турат. Качан тармактан келген токтун күчү чоңойгон учурда эрип кетме сактагыч өзү үзүлүп калат дагы, электр чынжыры ажыратылып, керектөөчүлөр күйбөй калат. Бул сырткы көрүнүшү. Мынакей силер көрүп атасыңар. Автоматтык сактагычтардын түрлөрү азыркы учурда көп кездешет. Мынакей, качан электр тармагындагы токтун күчү чоң болгон учурда автоматтык түрдө ажыратууну пайда кылат дагы, булар автоматтык түрдө керектөөчүлөрдү күйүп кетүүдөн сактайт экен. Бул дагы автоматтык сактагычтын түрлөрү. Буларды предохранительдер же болбосо эрип кетме сактагычтар деп коебуз. Булар ушул автоматтык сактагычтар. Эми суроо. Өткөргүчтөрдү жарыш туташтырууда бардык өткөргүчтөрдөгү эмне бирдей болот? А. Ток күчү, Б. Кубаттуулук, В. Чыңалуу, Г. Каршылык. Өткөргүчтөрдү жарыш туташтырууда бардык өткөргүчтөрдөгү чыңалуу бирдей болот. Бул суроонун туура жообу В экен. Өткөргүчтөрдү удаалаш туташтырганда каршылык чоң болот, ток күчтөрү бирдей болот, чыңалуусу ар бир чыңалуунун суммасына барабар. Ал эми өткөргүчтөрдү жарыш туташтырууда бардык өткөргүчтөрдөгү чыңалуу бирдей. Электр чынжырын чукул туюкталуудан сактоо үчүн төмөндөгү эрежелерди билүүбүз зарыл. Биринчи, ток булагындагы ажыратып туюктагычтардын бүтүндүгүн текшерүү керек. Экинчи, электр ысыткыч куралдарды эрип кетме сактагычы бар чынжырга туташтыруу зарыл. Үчүнчү, бир убакта ток булагына бир нече токту керектөөчүлөрдү туташтырууга болбойт. Бул учурда чоң кубаттуулуктагы керектөөчүлөрдүн кубаттуулугу кескин чоңоюп кетет дагы, токтун күчү кескин чоңоюп, каршылыгы азайып, чукул туюкталуу болуп кетет. Эрип кетме сактагычтын күйүп кетиши коркунучтуу. Ысыган өткөргүчтөрдү колдонбоо керек. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн силер менен биз электр тогунун жылуулук аракетин кайталадык. Электр тогу өтүп аткан өткөргүчтөр ысып чыгат дагы, жылуулук бөлүнүп чыгат. Мына ушул электр ысыткыч куралдардын ичинен биз кызытма лампанын түзүлүшүн, анын иштешин айтып кеттик. Жана ошондой эле чукул туюкталуу кубулушу качан пайда болоруна токтолдук. Жана чукул туюкталуудан кантип сактанууга болот экендигине токтолуп кеттик. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат, саламатта калгыла.